Hurmatly eli jurtum. Men bugün sizler menen azırkı ahval boyunça içine bağırlaşa olsam bu dep oylayım. Emne demekçimin. Tuğandar, biz hazır egemendiği el bistep özü istesepteybiz. Biroq bu egemendiği üstün korkunçluğu jактарын көрүп атабыз. Түркүн кысымчылык кошуналардан да болуп атат. Тетиги алыскы орус тарабынан да болуп атат. Биягынан Кытайдан да анча-мынча өздөрүнүн диштерин көрсөтүп турат. Анан эми биздин кыргыздын эли баягы мындай бир өзүнүн баягы эгемендүүлүк чыныгын айткан сөз эркиндиги ушу биздин мындай бир жетишкен ийгиликтерибизди жоксо кайгы муңубузду баарына эле керектүүбү керек эмеспи өзүбүздөн болуу эсептелип атат да. Ошондуктан биздин ынтымак биринчи кезекте турса деп ойлойбуз да. Ошондуктан кандай десем, силердин мына азыркы мына кымбатчылык болуп, бир жагынан оорулуу жанагы пандемия күчөп, бир жагынан мыйзамсыздык да өкүм сүрүп, кимге сот прокурордун дагы адилетсиздигинен биздин кыйналып аткан элибиз, аны далайлар жазып чыгып атат. Ошолорду көрүп алып, биз дагы аксакалдар кеңеши, элдик кеңештин атынан ушу мен как тең төрагасы катары бир элиме бир жоктон жакшы пикир айтып кетейин деп аракет кылам да. Бирок ошону менен катар мен деле ошо кыргыз элиме анча-мынча болсо да өнөрүм менен элге таанылган адаммын. Анча-мынча болсо дагы ушуну соцсеттерге чыгып, сиздердин немеңиздерге элдин мындай чындыкты ырдап, кээ бир жерлерде ошо өзүмдүн пикиримди айтып отуруп, мына президенттердин далайына жардам бердим. Ушуларга ишендик. Ар бир кыймыл аракеттери ушундай туура болот го деп ойлодук. Айткан сөздөрүнө ишендик. Анан бардык эле эң артында өз сөздөрүнөн тайып, берген убадаларын элге аткара алган жок. Анан өзүбүз көрүп атабыз, коррупциядан башка көп нерселерибизди алдырып ирдик, жерибизди дагы берип ирдик. Кээ бир мына Акаевге окшогон шылуундар кайра келип алып өздөрүн жаңыртып, өздөрүн биз мындайбыз, биз сонунбуз, биз дагы жей беребиз деп, биздин азыркы мына казып аткан кумтөрдү дагы өздөрүнчө мына бекинип сүйлөшүп алып, анан акырын кетип өзүнүн каалагандай эрке талтаң болуп бизге ыйлап жүрүп, ушул алып келген эгемендигибизди канча адамдарыбыз өлгөндүгүнө карабай, биз өзүбүздүн жеке өзүбүз эл арасында эл өзү эле кыйналып калдык да. Ошондуктан бизди калп эле жыргатам, кыйратам деп аткан төбөлдөрдүн азыркы келип аткандагы учурунда дагы биз жыргалга жетишебиз го деп ойлой албайм да. Анткени жыргалга жетиш кыйын. Мен бир убакта мына азыркы мессенджерде мына Садыр Жапаровдун сүйлөгөн биринчи жаңы президентке коюлайын деп, ошол жаңы биринчи интервьюсунда жүрөт да. Ушу интервью берип атат. Бизден да сонун кылып түшүндүрүп берген да, ушу элдик кеңешти, анан курултай деп. Курултайга сөзсүз барабыз. Анткени биз ушу ар бир жерлерден дейт, ар бир лидерлерди чыгарып туруп, ошолорду курултайга катыштырсак, эң сонун бир ийгиликке жетишебиз деген сонун сөздөрдү айтылган да. Анан мен ушуларды угуп, мен ушунчалык ишенип, ошого шерденип, мен да ырымды аябай, ушунчалык ага берилип, мен алып келдим деп ойлосом, кайра 180 градуска айланып кетпедиби, тегеренип. Мунун
кайрадан таптакыр адамчылагыс бир эч кимди укпайт, эч кимге сөз бербейт, өзүнүн билгенин гана кылып кете бере турган акыбалга келип калдык да. Ошон үчүн же элди кеңеш кыла албай калдык, же курултайды кыла албай калдык. Курултайды болсо конституцияга киргизилмиш болуп туруп, баш бактырып турган ошойдон курултайды соолтуп тим койду. Ошол эгерде курултай болсо, жок дегенде эл өзүн өзү кичине мындай бир мындай чындыкка жете турган бир өзүнүн бир аракеттерин көбү ошо курултайда чечилип калмак эле да. Ошон үчүн биздин азыркы акыбалыбызда алдап коюшуп бизди алдаганы көрүнүп турат. Анткени 180 градуска айланып кетет деп жана айтып аткан сөздөрдүн баарысын ушу таанып аткандан кийин анан кантип ишенсек болот деген мааниге келдим да. Мына мага деле мына сыйлык беребиз Кокуй. Эл артысы болуп давно берилишиң керек болчу, тигинтишиң керек болчу деп элдер айтышат. Бирок рахмат ошентип айтып койгонуна. Но бирок баары эле айтышат, сен эл берген сага заслуганы, бирок бийлик сага эч качан бербейт, анткени сен чындыкты айтасың деп. Мына чынын айтканда чындыкты дагы эле айтууга туура келип атат. Айтпай эле коеюн дейм. Мүмкүн берсе берип калар эле. Бирок аны карап туруп айтпасам, мына ушу 68ге чыгып калдым. Ушу акыйкатты айтпай, унчукпай, аксакалдарыбыз деле унчукпай калды дегенге мен дагы ошого кирип калбайын деп өзүм уялып жүрөм да. Анан эми туугандар, бизде кече бир бала келип калды да, ушу Бишкектен. Ушу сизди жөнүндө тартайын дедим, анткени сиздин ырыңызды угуп жүрүп чоңойдук. Ошону менен сизди бир эфирге чыгарып коеюн деп бир бала келип тартты. Мирлан деген бала. Анан мен бүгүн билип атам, Уралиев деген ошол жигит экен. Көрсө Уралиев, мен фамилиясын да сураган жокмун. Анан үйгө келгенден кийин чарбагыма чыгып алып, экөөбүз кечкүстө бышкан алманын арасында ичине мен жөнүндө сюжет кылып туруп, анан өздөрүнүн телевидениясынан беришти да, мындай өздөрүнчө мындай соцсеттерден. Мен каякта багы КТР же болбосо ЛТР мен тарта коюп анан ушундай сөздөрдү сүйлөтөт деп эч качан болбойт андай. Алар только ошо өкмөттүн кандай кийингени, кандай жүргөнү, каяка барганы, кимдер тосуп алганы, кантип машина менен барганы, кандай учуп кеткендери, ушул жөнүндө көп нерселерди жазышат да, бирок чыныгы пикирлерди эл тарабына эмес, ушу именно коррупционерлер тарабына жактап сүйлөшөт, ыктап сүйлөшөт ошол жака. Анан эми туугандар, конечно, ошентип мени тартып, мен ошол жигитке айтып, мына биздин айылыбызда дагы, мына мен өзүм Таласта турам да, Бакаятада. Ушундай бир аким келди. Мен ошо аким келгенин, түштүктөн келген экен, болуптур иштесин деп эч көңүл деле бурган эмесмин. Бирооктан кийин мага звоноктор чалынып калды тияктан, Кадам жайдан. Ой Саке, барды ушундай силерге аким болуп. Билбейм, бирөө келди, ишти каяктан экенин билбейм, десем айтат, ошо Кадам жайдан келген дейт. Ошо Кадам жайдан келген адамдын бияктагы немелерин сурасаң укмуш дейт, уурулук укмуш дейт. Ушу 30 километрге жеткен 300-түк трубаларды жанагы Актурпак деген жерден газ чыгат экен, ошону Өзбекстанга алып кирип, ошолордун сатып аткандыгы жөнүндө, анан кийин коррупцияны алар азыр миллионер эмес, миллиардер болуп калган кишилер дейт. Анан ушу эли кууп чыгып ушул жерден кетирип аткан кишини бизге аким кылып коюп койду. Анан мен айттым, эмне Бакаятта балбан эл, башы жок артта калган эл, ким көрүнгөн келишип көлөш кылып алган эл болбойлу. Бирок чындык муну Садыр Жапаровдор кантип койду, ушуларды кантип өткөздү деп мен эмесинен КГБсына жаздым, жогорку кеңешине жаздым. Баарысы эле айтат, прокуратура ошону следует этип койгула деп. А бирок анын кылган иштердин баары тиги Кадам жайда болсо эмне үчүн ошоларды ошол жактан текшербейт да? Мен ушул жерде биздин район текшериш керек да, биздин райондор. Анан кантип аким болуп атса, анан прокурорлор деги эле унча калбайт да. Мына ушундай түшүнүксүз акыбалдагы келген адамдар кайдыгер, бийликтин кайдыгерлиги менен ошондой адамдар келип атканы бизди күйдүрөт да жөн эле. Анан эми мен ага деле
унчукпай турайлы, азыр кашасы чыгып атат бияк. Бирок унчукпай турайын деп анан мен азыр айкайлайын деп атканым бул болуп атат туугандар. Ногу Мирланга окшогон сөздү аздектеп ушунтип эл журттун кемпир абадты сактап калган, орто токойду сактап калган, ушуларга элди чогултуп баарын коркпостон айтып жаткан жигитти биз колдошубуз керек болуп атат да. Мен кош колдоп колдойт элем. Болгону азыр тияк бияка барып жүрүшкө бензин да кымбат, акчаң да кымбат болуп, жашооң да кымбат болуп жатканда ушунчалык бийлик ого өтөрбүздү эзип атат да. Ушундай кымбаттатып койсоң булар эч жака жыла албай калат, анан ушундай болот деп. Жок, биз мекенибиз үчүн өлгөнгө даярбыз да, туурабы? Чынын айтканда жаштар ошого бара турган. Мен жаштардын ийгилигине мен кошулам. Мисалы үчүн жанагы ушу жанагы Мирланга окшогон жигиттерибизди ушунчалык неме жерлерди коргоп, элди коргоп неметип атканды бийлик кордоп атса, биз кантип унчукпай тура алабыз? Эгерде бүгүн аны кордосо, эртең мени, сени баарыбызды кордоп алып кетип калышы мүмкүн да, туугандар. Ошондуктан Мирланга эртең барып сотун эми үчүн жаткызды, эми үчүн каалагандай кыла беришет. Аны тиги Жапаров антип жаткан жок беле. Мен ырдап жүрдүм, анын жанагы газды алган, жаша казуучу газын да жуттум. Өзүм канча жолу алардын бир туугандарынан бир тыйын алчу эмесмин, анткени барып туруп, ошо жок дегенде ошо чыгып келсе жанагы айткан убадаларын баарын кылат деп мен ошого ишендим эле. 180 градуска айланып туруп, ишеничсиз нерселердин баарын жасап аткандан кийин мен кантип ишенем ошо бийликтин немесине, эртең алдап кетпейт деп. Мен ишенбейм эч качан. Эгерде чындап айтканда аксакалдык сөзүмдү айтып атам, туугандар. Ишенүүгө болбой калды. Ошондуктан биз жана Мирландын тагдырын ойлонубуз керек. Ар кимдин башыбызга келет деп эртең. Ошону айтып коеюн деп чечтим, туугандар. Анан эми билбейм, меники эгер кетип аткан болсо, силер да өзүңөрчө ойлонуп көргүлө. Ал жигитти мен ушул жерден тартып, анан кичине чыгарып, жок дегенде ошо жылуу сөзүн айтып, мен 68ге чыгып, бир нормальный бир КТРге, же болбосо бир ЛТРге, же болбосо ушундай бир концерт берип өзүмдү бир толук сыймык сыяктуу, же болбосо Эралиева сыяктуу, Бөдөшев сыяктуу болуп туруп, бир кичине күүлөрүм да бар эле, күүлөрүмдү чертип койсом болмок. Атаң көрө ушинтип 5-6 күүмдү ушу элге дайында жарыялабай кетип каламбы деп да кээде ойлойм да, өзүмчө отуруп алып. Анан ушу багы жалгыз чыгып, тоскон болсоң жазайы, жабыркаса жашоодогу сапарым, муңдуу кайрык ырларымдан угулса, мунун баары чындык сенин азабың деп. Чындык деген жалгыз сөз деп көшөрүп, жалгандыктын жүрөгүнө көсөлүп, кийим салган адамзатка эң керек, жүргүм келди чемодандай көтөрүп, ал оор экен салмагында чинем жок, бел кайышып олтурамын эми ойлоп, жаштык кылбай, курчтук кылбай, ал кезде акыйкатты аттап кетсем не болмок деп. Тургунбек жазгандагыдай, Тургунбек бек болот. Ошонун чындыгы абдан туура келип атат да мага азыркы турмушка. Анан ушинтип өзүбүздү басынтып, өзүбүздү неметпей, мына ар кандай спектакль, шоулар жүрүп атат. Жана министр менен Сауырбекти эки байлардын бири-биринин байлыктарын көрө албай тытышып аткандарын көрүп алып туруп, биз жөнүндө иши жок, баары эле өздөрүнүн чөнтөгү жөнүндө, эртеңки келечеги жөнүндө баса калып, жана Малеко, Салеко дегендер бир туугандарынын келечеги жөнүндө ойлонушуп атышат. Баласынын жанагы өрттөнүп кеткен үйлөрү жөнүндө ойлонуп атышат. Биздин пандемияны эптеп жашап өттүп, эптеп өлбө деп багып жүргөн балдарын келечегин ойлоп аткан ата-энелер сандалып, анан жанагы азыр ар бир жанагы самолет менен учуп барып, Кытайга барып, самолетторду жалдап канча миллион акчага. Но бирок бирөөлөргө 1 миллион баласын сактап калганга акча таба албай жатса, бу биз осомомун издевать этип жаңыбыздан эметип жүрөт. Биз могу Тажикстандын кысымчылыгында алардын жерин, биз өзүбүздүн жерибизди дагы ошо эртерээк айтып койгонго мүмкүнчүлүк болбой атат журналисттерде. Эртерээк кимдер атты эле биринчи
Биз өзүбүз кантип ушу коргонуп жатып анан кайра кордогон киши катары көрсөтүп атышат бизди тажиктер. Мына ошентип туруп жерибизге ээ кылбай ушинтип ээлеп алабы деген бир шарттар кетип атат да, ээлеп алат биздин жерибизди. Ошол кантип эле ушинтип ээлетип коебуз өзүбүздүн бала. Жигиттерибиз да мыкты. Жигиттерибиз дайыма жана бой без правилада жүргөн жигиттер. Эмне үчүн ушу тажиктерден биз келтек жеп ошолордон кордолуп калышыбыз керек. Значит, биздин бийлик биздин элибизди куралдандыртпай атат. Бизге ошондой катыгын бериш керек үчүн ага бизге курал бериш керек да. А биздикин болсо жалаңач калтырып койду кичинекей балдары менен. Мына 38 бала, 39 бала ошентип кырылып калды. Адамдарыбыз, кемпир чалдарыбыз биригип баткенде. Эми кийинкисинде дагы унчукпай койсо, конечно, булар тебелеп кете берсе боло берет экен деп кыргыз ушундай сезип атат. Биз андай эле эмес болушубуз керек. Бизди ошого тупикке түртүп аткан биздин бийлик. Значит, булар сүйлөшүп алган болуш керек. Мүмкүн биз эртең кандай кылабыз деп, мүмкүн ошол жерде аткезчилик оокаттары менен өткөрүп жүргөн немелер алигече эч камалбай жүрөт. Булар эмне деп ойлош керек, туугандар? Аткезчилик кылган адамдар эчтеке кылбастан жыргап кайра өздөрүнүн оокаттарын, өздөрүнүн эсебин алып жыргап жатып атышат. Ар жака прогулкага барышып. Мына ушундай адамдарды качан кармайт? Алар биздин мен сүйлөп атсам мени камайбы эми? Камасын, мен даярмын мына. Элдин баары таанышат. Камасын Сагынбекти келип туура эмес кылды деп. Ошондуктан туугандар, биримдикте бололу. Мирланга окшогон жигиттерди сактап калбасак, бизди Кудай да кечирбейт. Кандай деп ойлойсуңар? Ошо Мирланбек чыркырап, катын бала чакасын таштап коюп, ошто десе ошто, чүйдө десе чүйдө, көлдө десе көлдө, баткен десе баткенде жүргөн жигит экен байкуш. Өткөндө келип алып, мен эч кандай оюмда жок, мен келип тартып кетип атат, күүлөрүмдү тартып кетип атат. Бирок телевиденияга чыгарбагандан кийин не пайда? Мына ушинтип биздин мына казак бир туугандар, мына жаныбызда казак бир туугандар. Булар дагы мына кыйналып, ушу азыр биздин кичинекей баягы башында өткөн турмушубузду эми башынан өткөрүп жатышат. Кыргыздар канча кыйналып ушу эгемендүүлүккө жетсек, анан келип шылуундар жапырып кетип турган биздин жерлерибизди сатып береби? Келер менен эле таш ийип айтты го, бирдеке десеңер тилиңерди сууруп алам деп. Мына ошентип жерибизди бере берген экен да. 50 эле гектар жерин берип коеюн эми туугандар, эми эчтеке болбой калды деп. Болгондо да туура ГЭСтин өзүн берип атпайбы? Мына ушундай чарбасыздыктын айынан, унчукпастыгыбыздын айынан ушул акыбалга жеттик деп ойлойм, туугандар. Ошон үчүн намыстуу бололу, туугандар. Мен силерди согушка жобозо мители деп ойлонсун президент. Өзүнүн айткан сөздөрү мына мен ошон үчүн айтып атам. Өзү айткан 180 градуска айланып кетти. Кече курултай деп аткан. Курултайда чечилет. Ошо элдин немеси шайланып барып туруп, ар бир айылдан шайланып барган жигиттер барып туруп курултайда отуруп туруп өзүнүн жери үчүн, өзүнүн өлкөсү үчүн ошол жерге барып курултайда өзүнүн талаш тартышын эметет. Бизге кереги жок чимкирик жана парламенттин окшогон немелердин. Бизге кереги жок жанагы немелерди, өзүнүн жеке кызыкчылыгына, коррупцияны гана ойлогон немелердин депутаттарды. Азыр шайлап аткандарыбыз ойлоп атат элдин баарысы. Биз кыйратып атат, шайлап атабыз деп. Булар кечеге эле коррупционерлер болуп аткан баарыбыз эле көрүп туруп. Салянова кече эмне болуп кеткенин билебиз да, Текебаев менен эмне гана кылган жок деп. А Текебаев болсо посольствого кетти. Мына ошентип туруп 1,5 миң киши ошто өлдү. Анын эсебин алган эч ким жок. Анын немесин следует эткен эч ким жок. Ошон үчүн туугандар, кечирип койгула мени. Мен эми токтотоюн. Көп эле сүйлөй берсем дагы элдерге кандай болуп калат. Бирок оор болуп атат турмушубуз. Мен өзүм кыйналган жокмун. Пенсиям бар, бир 3 миң сом алам, Кудайга шүгүр. Калган элге кымбат болуп атат жашоо. Ошон үчүн мага көңүл буруп эртели кеч угуп койгонуңуздарга рахмат. Анан жана Мирланбек окшогон жигиттерибизди сактап, жанагы Күреновти окшогон жигиттерибизди сактап калбасак, бизди Кудай да кечирбейт. Күнүгө эле тууп бере бербейт андай баатыр жүрөктүү элдерди, балдарды. Мындан аркысы кыйыныраак болот өзүбүздүн келечегибизге. Ошондуктан дагы кийинки жүз көрүшкөнгө, түз эфирге чыкканга чейин аман болуңуздар, туугандар.